Assalamu alaikum warahmatullahi bu hocayda memleketimizin 100 yılını aralığından konferansiyanın katılımcıları okumuştular. El aralık konferansiyanın praktikalı olacak. Buna bu жерде мен өте кубанганым бұл конференцияға студенттердің қатысып жатқаны болып жатады. Мынау шығаратын Туратбек сізге разышылығын айтқан ректорат менен мен мұндай бағалы сөздерді азыр ғана Медетхан Шерімқұловтың мына біздің Чыңгыз Айдарбеков, Айдаралиевтің жана Октябрь ағайымыздың Қиясмолда Қасымовтың сөздеріні Дәулет ағайдың біздің студенттеріміздің ұққаны ең соңы. Emin men düz bizim tema urmatlılar bugünkü günde şu Kuday tinçlik amançılık versin Batken çegarasında en tatağal ahvallar öttü başımızdan. Oşol Kırgızistan'ın tüştük batış çegarası Sülüktü Leylek'tin Kırgızistan'da koşulu meselesine arnalgan benim bugünkü bayandama. Ben bu ilikte işlerde İlimler Akademiyası'nda tarih иликтөөчү, илим изилдөөчү катары жетекчим профессор Малабаев, Жолдошбай Малабаев болгон ал кезде 87-жылдардан баштап иликтедим. Самарканд, Душанбе, Ташкент, Алматы, Москва, Бишкек, Ош архивтеринде Кокондо иштедим. Менин илимий темамдардын алгачкы диссертациялары тема мына ушу Сүлүктү Лейлек тарыхы болчу эле. Анткени билесиздер, тарыхтын бир бөлүгү чөлкөн таануу, краеведение. Мына ушул кыргыз Memleketimiz bu ошол аймактардан турат деп ушул иликтөө иштерди жүрдү. Эми ошонун натыйжасындагы маселе бүгүнкү күндө өтө ошол убактагы иликтөөлөр өтө актуалдуу болуп, өтө жакшы бир өзүнүн пайдасыны тийгизип жаткан учуру болуп калды. Себеп дегенде билесиздер, мына бул жакта кийинкимен ачабыз. Мына Leylek Sülüktü aymağı Batkent'in bir bölümü çegarada biraz talaş bolup komşularımız menen bu kanday bizge tanıdık dep AKD Tacikistan'dan deyip oşo üçün men mınal jerde mamleketlik arxivlerde işlep izildep gördüm. 24-жылы Kırgız Автономиялы обласы түзүлгөн кезде чындыгында биздин ошол Tüştük batışta Sülüktü Leylek aymağı koşulmaya kalgan eken, kalacaklar. Al jerde, 16 yılda hazırlanan memleketlik arxivtin malumatlarını berip turamın. Bu jerde Böksör Sübirgi, Böksör İsfana, Çapkıldık, Baykesek, jana başka urulları bolup, bирок ошол эле убакта Өзбекстандын курамында калып кеткен. Өтө чоң жаңылыштык болуп жүрөт, Тажикстандын курамында калган деп. Анткени мына тарыхчылар билесиздер, Тажик АСР, Тажик автономиялык областы өзү Өзбекстандын курамында болгон. Ошондо биздин мына бул жерде азыр урпактары отурат. Мархамат Исабекова деген ушул университеттин профессору, ошолордун чоң аталары Исабек Бектемир, Молла Турсун, Молла Шайдулла, жана Кулчиев Барат, Абдулла Кошбаев дегендер Ташкентке, Москвага, Бишкекке кат жазып, биз жаңы түзүлгөн Кыргызстан автономиялык областына кошулбай калдык. Биз мына калкыбыздын курамы, кийинки кытса көрсөңүз, калкыбыздын курамы 75% бул жакта кыргыздар жашайт деп кайрылган. Бұл кайрылуулардын, көптөгөн кайрылуулардын натыйжасында, эми мен кыскартып айтайын, биздин ошол аймак 26-жылыга келип туруп, эме Кыргыз автономиялык областынын курамына өткөрүлүп берилген. Бирок өкүнүчтүүсү ошондо дагы Сүлүктү менен мынабы Драгомирова пролетарский жол аймагы, анан Козу Баглан дарыясы ушу Өзбекстандын курамындагы Тажикстандын курамында калып кеткен. Ошондо кайрадан элдер кайрылып жатып, бул жерде өтө ошол кездеги кызматта турган мына Иманалы Айдарбековдун, Абдыкадыр Орозбековдун, Жусуп Абдырахмановдун өтө чоң эмгеги бар. Кайрылган
Anın içinde misal için ben sizlerge misal keltirip keteyim. Mınal jerde Yusuf Abdurrahmanov'tun men buna Sülüktü tarihı degen, Leylek tarihı degen kitabımda Yusuf Abdurrahmanov'tun Stalin'e yazgan katını verdim. Mınal jerde karsanızlar kanday kayrılıp jatar. Непосредственно Дорогой товарищ Сталин деп атат. Анан бул жакта экономикалык, социалдык, калктык, демографиялык маалыматтар менен тастыктап туруп, өзүнүн национальный составы боюнча көмүрөлөр жай сүйлөгөндүн ар бир аймактын тарыхын үйрөтсөк, ошондо балдарыбызда эң чоң мекенчилдик пайда болот экен. Ошо президентибизге ыраазычылыгымды айтамын, ушу 100 жылдыкты белгилеп, улуу таталары деп бизге ошондой бир жакшы багыт, ориентир бергендигине, мына ошол аймактын Кыргызстанга кошулушунун натыйжасында, мына колумда турат менин китебим, Исхак Раззаков сыяктуу эң кыйын учурда Богомоловдон кийин биринчи болуп кыргыздардан чыккан Кыргызстандын биринчи жетекчиси 61-жылдары башкарган ушундай инсандар ошол Leylek Sülüktü аймагынан чыкты. Бардыгыңыздарга тынчтык, аманчылык, жакшылык, ийгилик каалайм. Рахмат. Keyingi söz Xavier Alias, Sepabak, Ertes Paris, bizi de